Бүгүн 3-мартта мамлекеттин туусу өзүнүн туулган күнүн белгилеп жатат. 28 жыл мурун дал ушул күнү Кыргызстандын туусу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Ал эми 5-мартта Ак үйдүн үстүнө алгачкы ирет көтөрүлсө, кийинчерээк Ала Тоо аянтында да желбирей баштаган. 1992 жылы тууну иштеп чыгуу үчүн сынак жарыяланып, өлкө боюнча бир нече үлгүлөр келип түшкөн. Талкуудан соң азыркы туунун үлгүсү жактырылып, легендарлуу парламенттин депутаттары бир добуштан колдоп беришкен. Көз карандысыздыктын символу болуп саналган туунун кызыл түсү эрдикти жана тайманбастыкты айгинелесе, анын дал ортосунда жайгашкан күн менен түндүк, бийиктик менен биримдиктин символун чагылдырат. Ал эми тегерете күндүн желесиндей чачыраган нурлар кырк уруунун түпкүлүгүн баяндап турат. Дегенде ошо жана биздин биринчи варианттарыбыз конкурстан өткөндөн кийин бизди чакырып алып жогорку кеңештен айтышты, силер өттүңөр мындай. Эгерде кааласаңар биргелешип иштесеңер болот, каалабасаңар өзүнчө иштегиле деп. Биз сүйлөшүп алдык да, чогуу иштедик. Айта кете турганым, туунун баардыгы ушул үйдө, ушул сиздер отурган бөлмөдө жасалды. Себеби ал кезде эч кимибиздин деле өнөр жок, меники азыр деле жок. Баары ушул жерде жасалып, ушул жерде бүтүрдү. Комиссия ушул жерге келип кетип жүрдү. Жогорку кеңештин сессиясында чыгарылды мунун баардыгы. Андан кийин айтылды. Мурунтан эле биздин кандай жасап аткан белгилүү болгон го сиягы. Манасбек Мусаев дегенди кишини чакырышкан экен сессияга, ал келди дагы. Баарын коюп бүткөндөн кийин айтышты. Манастан үзүндүлөр айтып бердим. Манастын кызыл тусу болуп туруп, далилденип чыгып калды ошодон. Кабыл алдым деген чечим чыккандан кийин бизди алдыга чыгарып коюп, дүркүрөгөн кол чабуулар деп коюп, овация болуп турду бир нече минутка чейин. Биз ушундай толкунданып туруп турду, андан кийин кабыл алынып калды ошентип. Учурда башкы желек Борбордук Ала Тоо аянтында желбиреп турат. Анын туурасы 10, узуну 15 метр. Желек сабынын бийиктиги 45 метрди түзөт. Тууну Улуттук гвардиянын Ардак Кароолу кайтарып турат. Ал эми жылына 2 ирет тазалык ишканасынын кызматкерлери жууп тазалап турушат. Жай мезгилинде жаан-чачын көп жок маалда эметсек 1,5 ай 2 айга чейин бир желек тура берет. Эч кандай эч нерсе эмес жок. Анан основном жазгысын, күзгүсүн жана жаанчыл айларда бул бат-бат айырмашталып калат да. Анткени жамгыр жаап катуу шамал болгондо мунун учтары катуу силкингенде ошондон кичине ыдырап кетет. Ошол маалда реставрация кылып алып келип солдаттарга берип турабыз. Солдаттардын өзүндө бирөө илинип турат, экөө-үчөө постоянно запаста солдаттарда турат. Бир жаңы желек постоянно биз өзүбүздө болот. Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик туу күнү белгиленүүдө. Бул датага арналган салтанаттуу иш-чара Борбор калаадагы Ала Тоо аянтында өттү. Анда кала мэри Азиз Суракматов шаар тургундарын жана меймандарды майрамы менен куттуктап, мамлекеттик тууну ар бир жаран аздектеп, мекенге болгон атуулдук сезимин чагылдырып турган символ экенин белгиледи. Мамлекеттин башкы символунун бири болгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттин желегин кабыл алганга 28 жыл болду. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желегибиз Айкөл Манастын туусуна окшош. Өлкөбүздүн баардык жарандарын бириктирет. Биздин желек улуттун сыймыгы. Бул символ ар бирибиздин жүрөгүбүздө жоопкерчилик, мекенди сүйүү, биримдик сезимин ойготот. Урматтуу шаар тургундары, баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желек күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга бекемден солуп, бакыт талай жана ийгиликтерди каалайм. Ар бир кыргызстандыкты, ар бир шаардын тургундарын куттуктап кетет элем. Бүгүн биздин кыргыз туусубуз бул абдан чоң маанилүү, бизге абдан керектүү ар бир мамлекеттин желеги бар. Ошо менен биз сыймыктаныш керекпиз. Мына ушундай шаңдуу маанайда мамлекеттик туу күнү Бишкек шаарындагы номер 29 мектеп гимназиясында да майрамдалды. Кыргызстандык ар бир жаран мамлекеттик символдорду ыйык тутуп, бийик сактоого милдеттүү. Мээрим Дүйшөнөлиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.